Keyinki сурообуз Аллах кайда, жердеби же асмандабы дейт. Аллах кайда деген суроо, урматтуу бир тууганым, бул бидат болот. Шарият ушул нерсени көтөрө албайт, ушундай суроону. Себеп дегенде кайда деген суроо бул махлуктак, Аллах өзү халик, жаратуучу, ал эми жаратылган нерсеге ал муктаж болбойт. Аллах Таала жерге да асманга да муктаж эмес. Кудай Таалам бар болгон, ал учурда асман менен жерлер жок болгон. Демек, Аллах каякта деп сураган туура эмес. Аллах асмандабы, жердеби деген суроо бул бидат суроо. Ал эми сиз сурап аткан Айна Аллах деген хадисиңиз бул Сахих Муслимде айтылган хадис, бирок имам Байхакидин нускасында ошол хадис жок. Муну ошол Муслимдеги 2 катар сап ошол кошулуп калган мустарап даиф деп айтылат дагы. Ал эми ушул нерсе Муслимдин нускасында болбош керек эле. Болгону Муслимдин нускаларынын бардыгы бир мужассим адамдын колуна түшүп калып, ошондон улам мына ушундай бузуку сөз кирип калган.